Салам достор, сиз KG Top 5 YouTube каналындасыз. Бардыңыздар билгениңиздердей эле дүйнө жүзү боюнча ЛГБТ кыймылы аябагандай күч алып турган маалы. Керек болсо дүйнөлүк кинематографиянын очогу болгон Голливуд дагы бул тенденцияны сактап ЛГБТ тазмаларынын санын жылдан жылга көбөйтүүдө. Бүгүн болсо биз чоң экрандарда гомосексуалистти же болбосо гейди ойногон актерлор тууралуу сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе даярданыңыздагы, биз баштайбыз. Taron Egerton, Rocketman. Rocketman бул биографиялык музыкалык драма. 2019-жылы жарык көргөн тасманын режиссеры Декстер Флетчер болсо башкы ролду Taron Egerton аткарган. Тасма дүйнө жүзүнө атагы чыккан эң мыкты музыканттардын бири болгон Элтон Джондун жашоо таржымалы тууралуу баяндайт. Белгилүү музыкант Rocketman тасмасын аткаруучу продюсер болсо жашоодогу өмүрлүк жары, аял эмес, жары, анткени сүйгөнү эркек. Кыскасы сүйгөнү Дэвид Ферниш башкы продюсердин креслосын ээлеген. Rocketman тасмасы 2019-жылдын 16 майында Канны кинофестивалында биринчи жолу көрсөтүлгөн. Тасма драматургиясы, режиссурасы жана актёрдук топ менен кинокритиктерге аябай жаккан. Баш аягы $40 миллион тартылган Rocketman дүйнө жүзү боюнча $195 миллион чогулталган. Taron Egerton болсо бул роль үчүн Золотой глобус премиясын жеңип алган. Ал эми тасманын официалдуу саундтреги болсо I'm Gonna Love Me Again деп аталып, Вебер критиков, Спутник, Золотой глобус жана керек болсо Оскар сыйлыктарын жеңип алган. Тасма Элтон Джондун жашоосундагы эң чоң маселелерге кенен токтолуп кеткен. Тактап айтканда, ар кандай наркотиктерден көз карандылыгы, аракетчтиги жана албетте гомосексуалдык ориентациясынын коомчулуктагы пикир келишпестиктерди ачык айкын көрсөткөн. Тасманы толугу менен көрөм десеңиздер, видеонун түшүндүрмөсүнөн ссылканы таба аласыздар. Брайан Тайри Генри. Вечные. Вечные тасмасын бардыңыздар эле жакшы билсеңиздер керек. Тасма Marvel кино дүйнөсүндө биринчи жолу ачык гомосексуалистти чоң экрандарда көрсөтүү менен көрүүчүлөрдүн эсинде калды десек жаңылышпайбыз. Тасмадагы дал ушул жалгыз гейди тактап айтканда Фастас аттуу каарманды афро-америкалык 40 жаштагы актер Брайан Тайри Генри ойногон. Андан сырткары тасмада Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харрингтон, Дон Ли сыяктуу мыкты актёрдук топ чогулган. Ал эми жылдыздардын парадын Хлоя Жао аттуу 40 жаштагы Кытай кызы жетектеген. Ооба, бир тасмада мен деген киногиганттардын чогулганы дагы тилекке каршы тасманы сактай алган жок. Мындай көрүнүштүн бирден бир себеби тасманын драматургиясынын начарлыгы. Балким бул тасма 10 жыл мурун элге тартууланса, вау деген эффект болмок. Бирок Танос сыяктуу коркунучтан кийин Вечный тасмасы жакшы сөз менен айтканда сүт ичип эле отуруп турганы жакшы. Тасмага ансыз деле ачкөз Disney $200 миллион бөлүп бергенин түшүнсөк болот. Disney болгону ЛГБТ бирикмелерине биз силер менен силер дагы бизди колдогула деп кыйкырып жатканын угуп эле жатабыз. Мына ушинтип кино деген куралды колдонуп жөнөкөй ыкмалар менен ЛГБТ мүчөсү болуу бүгүнкү күндө нормалдуу нерсе деген политиканы дүйнө жүзүнө таратуу үстүндө иштеп жатышканын байкасак болот. Бирок дүйнөлүк гигант корпорациясынын ою толугу менен ишке ашкан жок. Айтайын дегенибиз, Голливудтун эң чоң каражат алып келген өлкөсү Хлоя Жаонун мекени Кытай. Вечный тасмасындагы ага чейин чыккан Шанчи тасмасындагы кинотеатрларга чыгаруудан баш тарткан. Жана ошондой эле Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман өлкөлөрү дагы Вечный тасмасына тыюу салышкан. Ал эми байкуш Брайан Тайри Генри Фастас каарманын ойной коем деп биздин тизмеге кошулуп калды. Тасманы көрөм десеңиздер, ссылканы кайдан табышты билесиздер. Леонардо Ди Каприо, Джей Эдгар. Голливудтун дагы бир толеранттуу красавчик мырзасы чоң экрандарда гомосексуалистти ойноодон жийиркенген эмес. Жөн эле гомосексуалист эмес, 50 жылдан ашык бою ФБРды жетектеген Джон Эдгар Гувер аттуу инсандын образын тасмада чагылдырган. Тасманы буга чейинки чыгарылышта сөз кылган бессмертный ковбой Клинт Иствуд тарткан. Айтмакчы, эгер ал чыгарылышты көрүлөк болсоңор, чуркап барып көрүп келгиле. Аны көргөн да арманда, көрбөгөн да арманда. Көрүп келдиңерби? Анда улантабыз. Джон Гувер ФБРдин репутациясын бир кыйла көтөрүп койгон менен чындап эле легенда статусуна айланган. Биринчи легретте ФБРде иштеген, эми иштемей жеткен пенсионерлерден кутулган дагы мен иштейм деп көзү жанып турган энтузиасттарды тегерегине чогулткан. Эдгар өзүнөн дагы кол астында иштеген адамдардан дагы биринчи иретте жоопкерчиликти, тактыкты жана дисциплинаны талап кылган. Бир косяк дейм да, бир катачылык кеттиби?
кечирип кой, жакшы бар. Бирок Гувер мунусу менен эмес, башка олуттуу иштери менен тарыкталган. Афро-америкалыктардын же болбосо кап-кара адамдардын бир кыялкеч лидери болгон. Анын аты Мартин Лютер Кинг. «У меня есть мечта» деген цитатасы менен көптөгөн кап-кара адамдардын жүрөгүнө чок салып, үмүт берген инсан болгон. Бирок көбүнчө учурда мыйзам чегинен чыгып кетип турган. Мына ушундай кырдаалда жүрөк гомосек Эдгар Гувер сахнага чыгат дагы өзүнүн ишин баштайт. Кыскасы, Ди Каприонун каарманы Америка тарыхында Ку Клукс Клан деп аталган ак чүмбөт кийген хулигандарды, баарын алдап жеп жутам деген политиктерди анча-мынча тентек кылып чектен чыккан Голливуд жылдыздарын дагы аябай катуу жазалаган. Ал эми тасманы көрөм десеңиздер, ссылканы видеонун түшүндүрмөсүнө калтырып коем. Доктор Бенедикт Стрэндж Камбербэтч. Игра в имитацию. Ооба, бир убакта белгилүү детектив Шерлок Холмсту, согуш тасмасында офицерди, Мауглини Джеймдеген Шерханды, керек болсо миңдеген жыл бою алтындын астында жаткан ажыдарды дагы ойногон Бенедикт байкебиз уялбай эле чоң экрандарда ЛГБТ мүчөсүн ойногон. Биринчи эле айта кетчү нерсе, бул дагы Джон Эдгар сыяктуу эле ойдон чыгарылган каарман эмес, чындап эле тарыхта жашаган Алан Тьюринг аттуу инсандын образын чагылдырган. Тасма Экинчи дүйнөлүк согуш учурундагы окуяны чагылдырат. Шүмшүк фашисттер бири-бирине Энигма деп аталган чоң компьютер менен сырдуу информацияларды жиберип жатышканда, Камбербэтчтин каарманы ошол информацияларды чечмелеп, согуштун жүрүшүндө миллиондогон адамдардын өмүрүн сактап калган. Бүгүнкү күндө мындай адамдарды хакер деп аташса, ал убакта болсо криптограф деп аташкан. Албетте, Алан Тьюринг жалгыз отуруп алып баарын кыйратып салган эмес, анын акылы көп адамдардын түзүлгөн жакшы командасы болгон. Нацисттерди жеңип, эми баары жакшы болот, ура деп сүйүнүп жатканда, АКШнын милиционерлери Алан Тьюрингди сен гомосексуалистсиң, сен гейсиң деп соттоп салышкан. Тасманын сценарийин Грэм Мур аттуу сценарист жазып, кылган эмгеги үчүн Оскар сыйлыгы менен сыйланса, тасманы тарткан Мортен Тилдум аттуу режиссерго эч балээ берилген эмес. Бирок Игра в имитацию тасмасы 2014-жылы Торонто кинофестивалында башкы сыйлыкты жеңип алганын эске алсак деле болот. Анын үстүнө тасма болгону $14 миллион тартылып, жаратуучуларына 233 миллиондон ашык киреше алып келген. Ал эми сиз тасманы бекер эле көрөм десеңиз, ссылканы видеонун түшүндүрмөсүнөн караңыздар. Том Харди, легенда, рок-н-ролльщик. Кантип эле Безумный Максты, Веномду, Бэйнди, керек болсо Улуу Британиянын эң коркунучтуу кылмышкерин ойногон Том Харди гейди ойноп калсын деген суроо баарыңарды таң калтырып жатса керек. Бирок факт бул факт. Мындан эч жакка качып кутула албайбыз. Том Харди менин эң жакшы көргөн, сыйлаган актерлорумдун бири. Айтмакчы, Том Харди тууралуу өзүнчө атайын видео чыккан. Көрдүңөр беле? Көрө элексиңерби? Көрбөй эмне кылып жүрөсүңөр дейм да. Срочно көрүп койгула. Жөн эле көрүп койбой, лайк басып, комментарий калтырып, каналга катталып, коңгуроону күйгүзүп, чача-пача иши кылып баарын билесиңер да өзүңөр. Кыскасы, Том Харди чоң экрандарда гомосекти бир эмес 2 жолу ойногон. Биринчи жолу Гай Ричинин Рок-н-ролльщик деген тасмасында Красавчик Боб деген каарманды ойносо, экинчи жолу Легенда кинотасмасында бир убакта Лондондун крим чөйрөсүн алаканында кармаган авторитет эгиздердин бирин ойногон. Я предпочитаю парней. Прости, что ты сказал? Я сказал, что предпочитаю парней. Рок-н-ролльщик тасмасы тууралуу көп нерсе айтпай эле коеюн. Анткени бул тасманы миң уккандан бир көргөн артык. Айтмакчы, бүгүнкү тизмеде рок-н-ролльщик менин эң жакшы көргөн тасмам. Ссылканы билесиңер кайдан издешти. Ал эми Легенда тасмасы тууралуу сөз кыла турган болсок, Том Харди бул тасмада чындап актёрдук чеберчиликтин деңгээлин көрсөтө алган. Бир тасмада бир кадрда 2 Том Хардини көрө алабыз. Бирок кебетеси эле окшош болбосо, жүрүм-туруму, сүйлөгөнү, манерасы, мушташканы, керек болсо күлгөнүнө чейин таптакыр 2 башка адам. Башка тасмаларда гей десе эле назик, жумшак, кызтеке кылып көрсөтүшсө, Том Хардинин каарманы жүрөктү түшүргөн психопат. Мындай адамга жагып калсаң, сени деле фейт кылып салышы мүмкүн. Кыскасы, бул тасманы сөзсүз көрүңүздөр. Ссылка видеонун түшүндүрмөсүндө. Достор, эгерде видео жакса, лайкты басып салганды унутпаңыздар. Каналга катталып элек болсоңор, катталып койгула, анткени саналуу эле орундар калды. Ал эми кыргыз киносунда мындай көрүнүштү каалайт белеңер көргөндү же каалабайт белеңер? Комментарийге сөзсүз жазып кеткиле. Сиздер менен KG Top 5 каналы болду. Көрүшкөнчө.